Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ардактуу ата-эне, сүйүктүү бир тууган. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы көпчүлүк маани бере бербеген 12 же 4380 сан. Сабактын темасы өзү ушундай оба. Көпчүлүк маани бере бербеген 12 сан. Эмнеге 12, эмнеге 4380? Мындан да көп цифраларды угасы азыр. Анда сөз башынан болсун. Кээде инсан ибадатта жалкоолонуп калат. Кээ бир инсандардын жалкоолугу бир күн болсо, кээ бир инсандардын жалкоолугу айлап. Андан кийин аны бир отоло шайтандын азгырыгы жүгөндөп алат. Ошентип азыркы мен айткан сандар жүзөгө ашпай калат. Умму Хабиба энебиз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан уктум дейт. Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллам. Мен Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан уктум. Мен салла 12 рак'атан фи йаумин ва лейлатин. Ким бир күндө 12 рекет сүннөт намазды жалкоолук кылбай, жалкоолонбой, кайдыгер карабай, толук окуп жүрсө, буниялаху бихинне бейтун фил жанна, ушул окуган бир күндөгү 12 рекет сүннөт намаздары аркылуу ал инсанга бейиштен бирден үй курулуп турат деди. Мен көпчүлүк маани бере бербеген, кайдыгер караган, же кол шилтеп, кээ биркилер тоготпогон бир күндөгү 5 убак намаздын алдынан, аркасынан окула турган 12 рекет сүннөт намаз жөнүндө сөз кылгым келип атат. Ошон үчүн көпчүлүк маани бере бербеген 12 сан дедим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ким бир күндөгү окула турган 5 убак намаздын алдынан, фарздын аркасынан окулуучу 12 рекет сүннөткө дайым кайраттанып, бел байлап, ышкып окту менен, берилүү менен окуй турган болсо, кайдыгер карабай, жалкоолонбой. Буниялаху бихинне бейтун фил жанна. Ушул окуган сүннөт намаздары менен, окуган сүннөт намаздары себептүү ал инсанга бейиштен бирден үй курулуп турат. Элестетпейсизби? Багымдаттын 2 рекет сүннөтүнө сиз бейиштен бир үй алдыңыз. Бул багымдаттын 2 рекет сүннөтүнө ал фарзы жөнүндө сөз боло элек. Ооба, фарзы жөнүндө сөз боло элек ал. Керек болсо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам рак'атал фажри хайрун минад дунья ва ма фиха. Багымдат намазынын 2 рекет эле сүннөтү бул дүйнөдөн жана дүниедегі бардық кенч, қазына, байлықтардан, мансаптардан, жырғал, ырахаттардан үйде тұрады. Аллаху акбар. Сіз таңғы ұйқыңызды бұзып тұрдыңыз. Көзіңізді шалап даратханаға жеткенде көзіңіз ашылды. Анан жеңілдедіңіз. Бисмиллах деп дарат алдыңыз. Шунчалық сон рахаттанып келіп, багымдаттын 2 рекетине ниет кылдыңыз. Багымдаттын 2 рекет намазын окуп бүтүп сүннөтүн салам беришиңиз менен ушул 2 рекет сүннөткө сизге арналып сиздин атыңыз жазылган бейиштен бир үй курулду. Ал өзүнчө. Пайгамбар дагы айтып жатат. Багымдаттын 2 рекет сүннөтү бул дүйнөнүн рахатынан, кенч байлыгынан, мансабынан, ырахатынан, күлкүсүнөн, шаттыгынан жогору турат. Дүнүйө, аалам, карабайсызбы? 7 кат асман, 7 кат жер, кенч, байлык, ырахат, мансап. Эми мен байлыкты эсептеп бүтө албайм, чын. Бу дүнүйөдөгү. Ушулардын баарын кайрымдуулук кылгандан көрө деп атат. Купуя туруп эле
2 рекет багымдаттын сүннөтүн окуганың артыгыраак. Миллиардердин да аша чапкан миллиардер сиз болосуз. Мына эми окуп көрөң. Арбаан кабла az-zuhr. Бешим намазынын фарзынан мурда окулуучу 4 рекет сүннөт. Эсептеп туруң. Wa rak'atayn ba'daha. Бешим намазынын фарзын окугандан кийинки 2 рекет сүннөт. Ушун менен 6 рекет болду. Wa rak'atayn ba'da al-maghrib. Шам намазынын 3 рекет фарзынан кийин 2 рекет сүннөт. 8 рекет. Wa rak'atayn ba'da al-isha. Куфтан намазынын 4 рекет фарзынан соң 2 рекет куфтандын сүннөтү. 10. Wa rak'atayn qabla salati al-fajr. Багымдат намазынын 2 рекет фарзынан мурда окулуучу 2 рекет багымдаттын сүннөтү. Ушуну менен 12. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул 12 сүннөт намаз жөнүндө сүйлөп атат. Ушул 12 рекет сүннөт намаз жөнүндө сүйлөп атат. Ар бирине бирден үй аласыз. Багымдаттын 2 рекет сүннөтүнө бирден бир үй аласыз. Бешим намазын фарзынан мурдагы 4 рекетке өзүнчө үй, бешим намазын фарзынан кийинки 2 рекетке өзүнчө үй, шамдан кийинки 2 рекетке өзүнчө, куфтандын фарзынан кийинки 2 рекетке өзүнчө, багымдаттын 2 рекетине өзүнчө. Ушинтип өзүнчө. Эми элестетиң, каерден берилет? Сахабалар, табииндар, алим мутамаккиндер бир үйү Жаннатул Хулдтан, Хулд деген жаннаттан. Бир үйү Адын деген. Bir үйү Наим деген. Bir үйү Фирдаустан берилет. Ушинтип мисалы бир адамдар бар, бейиштин бир эле катмарында жашаса, муну сиз сыяктуу намаздардын 12 рекет сүннөтүнө ушунчалык бекем кармангандар, алар бейиштин бардык катмарын зыярат кылып, бардык катмарынан жери да бар, үлүшү бар, үйү бар инсан болосу. İşenip koyun. Emi dağ bir hadis okup görün. Ummu Habibe neviz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Cübayye. Müminlerin enesi. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men peygamberimizden okudum deydi. Yekul peygamberine aytып жатканын. Ma min abdin muslim yusalli lillahi kulle yevmin 12 rak'a tetavvuan gayra farida. İlla benallahu lehu beyten fil cenneh Ау илля буния лаху бейтун фил жанна. Пайгамбардын айтып жатканын уктум. Пайгамбарыбыз кайсы бир мусулман бенде инсан Аллахтын ыраазылыгын издеп, Аллахтын ыраазылыгын талап кылып, бир күндө фарздандан тышкары, фарз намаздардан тышкары 12 рекет сүннөттөрүнө жалкоолук кылбай, маани берип, кайраттанып, шыктанып окуй турган болсо, Allah ağa arnap bir reketke 2 reketke özünçö, 4 reketke özünçö, birden 5'te birden üy kurup beret deyip bendesine. Subhanallah. Ema işine özünü rivayet kılgan hadisini okun. Men thâbara ala 12 rak'aten mine sünne ben Allahu lehu beyten fil cennet. Uşul jerdegi thâbara degen sözgö. Thâbara degen sözgö göңүл burun. Thâbara degen daim gayrattanıp tursa, daim umtulup aç gözlönüp tursa. Jok, men bagımdаттын 2 рекет сүннөтүн окушум керек. Жок, мен бешимдин 4 рекет сүннөтүн окушум керек. Андан кийинки 2 рекет сүннөтүн окушум керек. Деп шунчалык шыктанып, гайраттанып, умтулуп турса. Демек, бул инсанга Аллах Таала кыяматта ар бир рекетине, бейиштен ар бир сүннөтүнө бейиштен бирден үй курат деди. Не деген мыкты ибадат. Сиз бейиштен канчалаган үйлүү болуп калдыңыз. Ошол үйүңүз менен, ошол жериңиз менен, ошол өлүшүңүз менен куттуктаймын. Бирок тилекке каршы анча-мынча адамдар бар сүннөткө жалкоолук кылган. Демек алар ошол күнү анын намына, анын атына, анын пайдасына бейиштен үй курулбады. Ооба. Эми жакшылап
угуп туруң. Мен эмнеге теманы тек гана ушинтип тандадым. Bir күндөгү 12 рекет сүннөт намаз. Аны эсептеп айтып бердим. Эгерде биз bir жыл тынбай сүннөттөрдү калтырбай окуй турган болсок, фарзга кошуп, демек биз анда 4380 рекет сүннөт окуган болобуз. 4380 рекет сүннөт намаздарды окуган болобуз. Мен жалаң сүннөттөрдү коштум. Мен витир важипти кошкон жокмун. Витир важип ал өзүнчө. 10 жыл тынбай окуй турган болсок, анда биз 43800 рекет сүннөт намаз окуган болобуз. 43800 рекет сүннөт намаз окуган болобуз. Кимдир бирөө окуганына 1 жыл болду. Аллах кабыл кылсын. Кимдир бирөөнүн намаз окуганына 5 жыл болду. Такай окуп келе жатат. Аллах кабыл кылсын. Дагы бирөө 10 жыл. 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл мына. 40 жылдан бери бешенеси менен жер сүзүп, мурду менен жер жыттап, алаканы менен жер таянып, сажда кылып намаз окуп келе жатат да. Мына сүннөттөрдү таштабай келе жатат. Ал үчүн сүннөт фарз бирдей азык. Ансыз ал өзүнүн ибадатын элестете албайт. Ошон үчүн анча-мынча баягы ушунчалык таквалар сапарга чыкканда дагы сүннөттөрдү таштабайт да. Окушум керек сүннөт деп. Ошолордон Аллах разы болсун. Эми 40 жыл намаз окуган бир туугандарыбыз жөнүндө. 40 жылдан бери ал сүннөттөрүн таштай элек. Фарз такыр таштабайт. Жок, ал фарды такыр таштабайт. Окуп келе жатат. Сүннөттөрүн дагы бир дагы каза кыла элек. Алла. Бул 40 жылдын ичинде мына ушул бир тууганым 64 миллион 167 миң рекет сүннөт окуду. 64 миллион 167 миң рекет сүннөт окуп койду. 40 жылдын ичинде. Мен эмнеге ушул сандарды сиздерге атайын эсептеп чыгарып берип атам? Анткени сөздүн төркүнү бир аздан кийин билинет. Анан окубай калгандыгыңыз үчүн өзүңүз өкүнүз. Мындан кийин дайым окуп жүрүң. Эми элестетиң. 40ка чыккан бир киши 64 миллион 167 миң рекет сүннөт намазын окуду. Кандай сонун бай. Ал багымдат намазынын 2 рекет сүннөтүн окуп берип, бул дүйнөдөгү эң бай инсан болду. Ал багымдат намазынын 2 рекет сүннөтүнө 5тен үйлөрдү ала берип, ээлеп койду. А сиз эмне кылып жүрөсүз? Сиз эмне кылып жүрөсүз? Айтыңчы. Эми элестетиң. Ар бир намазда бир рекетте 2 сажда бар. Бир рекетте 2 сажда бар. Элестетиң. Багымдат намазынын 2 рекет сүннөтүнө ниет кылдыңыз. Биринчи рекетинде 2 жолу сажда бар. Ушундай эмеспи? Туурабы? Багымдат намазынын биринчи рекетинде Аллаху акбар саждага бардыңыз. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Аллаху акбар. Саждадан баш көтөрүп Аллахумма гфирли. Аллахумма гфирли. Аллахумма гфирли деп 3 жолу айтып, анан экинчи саждага барып атасыз. Аллаху акбар. Ал жерде да Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. Субхана раббиял а'ла. 2 жолу сажда кылып атасыз. Бир рекетте 2 жолу сажда кылып атасыз. О Алла, сөзүм бүт бар ушул жерде. Сөзүм бүт бар ушул жерде. Эми сабактын каймагына келип калдык. Эми жакшылап угуп туруң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Сәубән пайгамбарыбыздын кызматкери риваят кылат. Сәми'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллам. Мен пайгамбарыбыздан уктум. Алайка би касрати суджуд. Көбүрөөк сажда кыл. Көбүрөөк сажда кыл, анан
uzunroq da kıl. فَاِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلَّا رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَ وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَ. Peygamber aytты. Көбірек сажда кыл. Bilip koygun. Sen Allah'a arnap, Allah'tan korkup, Allah'tan keçirim surap, Allah'tan ıraymına ileşu maksatta bir ile jolu sajda kılsan deydi. Bir ile jolu sajda kılsan Allah uşul bir sajdan menen beştegi bir darajаңды kötörüp bul dünyadagi bir kemçildiğingdi juup turat geçirip. Allahu akbar. Sajda kılganыңda deydi. Bir günün geçirilip beşten bir darajaң kötörülüp turadi. Bagımdattın iki reket sünnetinin birinci reketinde beşten iki darajaңыз kötörülüp bul dünyadagi ança ibadatlar menen geçirilbey turgan günöңүz sajda menen keçirilip juulup turuladi. Emi bagımdattın iki reket sünnetinin ikinci reketinde dagı iki sajda var. Oşentip siz iki reket namazda 4 sajda kılıp atasiz. 4 sajda kılıp atasiz. Uğup durun. Uşul 64 milyon 167 min reket namaz okugan kişi 64 milyon 167 min reket sünnetті okugan insan 40 yılın içinde al ekile reket ekile jolu sajdaсын eseptegenibizde 128 milyon 334 min sajda kılgan болады. Biz ekile reketini esептеген, ekile sajdaсын eseptegenibizde. Egerde 4 sajdaсын esептей turgan bolsok, anda al 256 milyon 668 min jolu sajda kılgan болады. Subhanallah, subhanallah. Bul sünnet namazların kaza kılbay, kалтырбай, кайдыгер мамиле жасабай окуп жүргөн адамга берилип жаткан соопту караң. Демек, багымдат намазынын 2 рекет сүннөтүндөгү 4 жолу сажда кылгандыгы үчүн сиз бүгүн намаз окудуңуз да, багымдат намазын окудуңуз. Багымдат намазынын 2 рекет сүннөтүндөгү 4 sajdanın özünde ele siz 256 milyon 668 min jolu sajda kılgan bolosuz egerde siz 40 jыл ушинтип namaz okusanız. Bul degeni 256 milyon 668 min daraja kötörülüp atat. 256 milyon 668 min daraja kötörülüp atat uşul 40 жылдан beri ушинтип namaz okup kelgenge. Subhanallah. Emi 40 жылдан beri çınını aytkanda sözüm oroy tiyse kechirim surayım sanına siyip çın namaz okubay жүргөндөр bul sүйүнүчтүү кабардан bul darajalardan kurjalak kaldı da. Özü dagı, jubayı dagı, uğlu kızı, gelini güye balası, nevireli çevireleri büt bardı uşul darajadan kurjalak kaldı. Al sizden koşunağız bolup çıkışı mümkün. Sizin bir tuğan ağanız, ininiz de bolup kalışı mümkün, namaz okubay jüröt. Sizin bir tuğan ejeniz, sindiğiniz de bolup kalışı mümkün. Sizden kaynata, kayneneniz, je bolbasa sizden özüңүздүн sүйүктүү атаңыз менен апаңыз да ушул мына ол сыйлыктардан куржалак калып келе жатат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хайрун нас мен тала умруху ва хасуна амалу. Адамдардын эң жакшысы. Ал ким? Адамдардын эң жакшысы өмүрү узарган сайын жасаган амалы көрктүү боло берсе. Өмүрү узарган сайын, картайган сайын жасаган иши сулууланып, ажарлана берсе. Эми кээ бир аксакалдардын жаны бар отурсаң, жупуну кийинип алган. Бирок анын жанында отуруунун өзү бир бакыт да. Оозунан чыккан жөнөкөй эле сөзү бир хадистин маанисин берип турат. Жөн эле кол жаңсоосу да өзүнчө бир ишарасы, бир сабак да. Канча жылдан бери намаз окуп келе жатасыз? Чоң ата деп сурасаң, ошо атам 9 жашында намазга жыккан кагылайын. Ошондон бери окуп келе жатам дейт.
Bular бешти eylep aldı. Байбичеси экөөнүн эрмеги намаз гана. Алар же сыналгы көрбөйт, же атың өчкүр муну телефонду билбейт. Анын келини да ошондой, анын кызы да ошондой, анын баласы да ошондой намазга берилип калган. Булар бешти eylep алды. А биз эмне кылып жүрөбүз? Келгиле биз дагы ошол. Көпчүлүк маани бере бербеген бир күндөгү 12 сан же болбосо 12 рекет сүннөт намаздарга бекем бололу. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "И'лам annaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta biha anka khati'a." Bilip койгон. Көңүлүңө түйүп алган. Эч качан унутпагын dedi пайгамбарыбыз. Аллахка арнап жасаган бир эле саждаң, ушул саждаң аркылуу Аллах бейиштеги даражаңды болуп көрбөгөндө жогору көтөрөт. Башыңды көтөрүп, экинчи саждаңда дагы көтөрүлөт. Ал эми ушул саждаң менен, бир эле кылган саждаң менен Аллах Таала бул дүйнөдө истигфарың, кайрымдуулугуң, тилаватың менен кечирилбеген күнөөңдү ушул саждаң менен кечирип турат. Эмнеге? Пайгамбарыбыз айткан. Анткени намаз окуган инсандын күнөөсү шыпырылып, сыдырылып, мүрүсүнө коюлат. Үрүкү кылганда түшкөнү түшөт, а сажда кылганда баары гүйлүп түшүп калат деген. Андыктан келгиле, көпчүлүк маани бере бербеген бир күндөгү 12 рекет сүннөткө бекемирээк бололу. Бейиштеги даражаңыз, үйүңүз куттуу болсун бай болгур. Намазыңызды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.